Салам туугандар, сиздер менен бирге Полотбек Айдаркулов каналы. Бүгүнкү видеодо биз сиздерге жолу болгон жумушчуларды көрсөтөбүз. Алардын кылган каталарын сиздер да кайталабашыңыздар үчүн видеону аягына чейин көрүңүз. Анда эмесе көгүлтүр экранынын алдына жайгашып олтуруп алыңыз. Биз баштайбыз. Мына эң жакын досу менен бир жумушка кирген болсоңуз, эмне болгонун караңыз. Менимче экөө тең Mortal Kombat оюнун ойногусу келип турган сыяктуу. Oyundan от чыгат дегендей аягында экөөнүн тең үстү башы суу болду. Бүгүн эмнегедир бул жумушчунун көңүлү жок экендигин билбейбиз. Бирок ушул компаниядан тапшырма берген адамдарга убал болду. Кээде AliExpress'тен келген заттар сынып келет. Баарына ушул адам күнөөлүү окшойт. Жаңы гана салынган асфальттын үстүнөн ушундай жүрүү жумушчулардын эмгегин баалабоо. Же бул адам асфальтты байкабай калды бекен? Эмне болсо да жолду кайрадан оңдоого туура келет. Бул трактордун айдоочусу жеңил унаа менен драйвды мыкты жасайт экен. Бирок жумуш убагында трактор менен темирден секирүү анын эң ката пикири. Башында бул жерде эмне болуп жатканын түшүнүү кыйын. Аркандын арткы башында жумушчунун турганын көргөндө өзүңө ишене албайсың. Менимче бул жумушчунун 9 жаны бар сыяктуу. Чындап жүрөк жуткан экен. Ал эми бул жумушчу болсо өз жанына өзү душмандык кылды. Көпүрөнүн кыймылдап турганын көрдү. Бирок кыжалат болбой деле койсоңуздар да болот. Анткени ал жай гана сууга кулап кетти. Мына атасы менен баласы бир жумушта баласынын трактору кичинекей болгону менен атасына жардам берем деген ниети бардай. Бул жигит сыяктуу 10 метр тереңдикке ушундай түшө аласызбы? Менимче көбүнүн жүрөгү чыдай бербейт. Анткени бул өтө коркунучтуу, ошондой эмеспи? Жаңы куюлган бетон оор жүктү көтөрө албады. Буга ким күнөөлүү? Бетонду куйгандарбы же унаа айдоочусубу? Ким болсо да башчысынан ойлонбой сөккү угат го. Кээде катуу кысым менен суу келип турган шланганы башкаруу кыйын. Аны мына адам жакшы билет. Унааны жүргүзгөнүңүздө абайлашыңыз керек. Сиздин бир гана ката кетирүүңүздүн кесепетинен айылыңыздагы унаалар зыянга учуроосу мүмкүн. Ага мисал мына видео. Жолдун үстүнө 4 гана тамгада жазуу оңой көрүнөт, бирок ал биз ойлогондой оңой эмес экен. Чет элден келген англисче билбеген жумушчулар экендигин билинип калды го. Чоң ток сымын оңдоп жаткан электрик бир өлүмдөн аман калды. Анын кандай качып бара жаткандыгын видеодон да көрүүгө болот. Темир үстүнө кулаганда аман калбайт эле. Ажалы жетпептир. Кудай сактап аман калды деген ушул экен го. Бул мусор унаасы мусорду жыйгандын ордуна мусорду чачып жүрөт. Мусор унаанын үстүнө кулабаганына шүгүр дейле. Бул жумушчунун эң биринчи жумушчу күнү экендиги көрүнүп турат. Ал мотоциклди да айдаганы билбейт. Бардык нерсенин чечими бир гана бар. Жай гана нандын өзү күйүп кеткен учурда мына жигиттен эмне кылуу керек экендигин сурап алыңыз. Туугандар, эгер сиздерге видеобуз жаккан болсо, каналыбызга жазылып, коңгуроочону күйгүзүп, лайк басып коюуну унутпаңыз. Жана мына жигиттин жасаган катасын кайталаңыздар. Дарыгери жогорку деңгээлдеги психиатр, доктор Рахманов Тахиржан бардык оорулар боюнча
өзүнүн дарылоо лечениясын улантууда. Бардык нерв оорулар, инсульт, невроз, артроз, артрит, кифоз, лордоз, бел, грыжа, бардык урологический оорулар жана башка ооруларды дарылайт. 20 жылдык стажы бар ишенимдүү мыкты дарыгер. Дареги Ноокен району бардык социалдык тармактардан тапсаңыздар болот. Төмөнкү номерлерге байланышып дарыгерге кайрылыңыздар. Болотбек Айдаркулов каналынан келдим десеңиздер, жакшы дарыланууңуздарга жеңилдик берет.